Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштасак, Төрөбай Кулак атындагы Кызыл Картоо техникалык инновация жана экономика колледжи. Бүгүнкү сабагыбыздын предметибиздин аталышы бул ишмердүүлүктүн негиздери. Экинчи сабак өтөбүз бүгүн. Экинчи сабагыбыздын аталышы, сабактын темасы маркетингдик изилдөө деп аталат. Анда эмесе балдар, кечеги биринчи сабактан бир аз маалымат ала кетсек, кечеги сабакта эсиңерде болсо, биз ишмердүүлүктүн негиздери боюнча киришүүгө өткөнбүз жана негиздери боюнча маалымат алганбыз. Ишкерлик деген эмне, ишкерлик кандай болуш керек, ишмер деген эмне деген силерге суроо үйгө тапшырма берген болчумун. Ошол боюнча бир аз жыйынтыктап алсак. Демек, кечеги сабак боюнча силер өзүңөр көрүп билдиңер. Ишмердүүлүк жүргүзүү боюнча бизнес жүргүзүү, чакан жана орто бизнес боюнча маалымат алганбыз. Анда эмесе азыркы сабагыбызда ошого улайып кете берсек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы бул маркетингдик изилдөө. Демек, ошол боюнча биз ишмердүүлүк жүргүзүүдөгү изилдөөлөрдү жүргүзүүдү бүгүнкү сабакта көрөбүз. Сабактын максатын коюп алсак, сабактын бүгүнкү максаты бул маркетинг жөнүндө маалымат алуу, изилдөө маалыматына ээ болуу жана базарды изилдөө. Кошумча терминдер боюнча карай кетсек, ар бир сабакта экономикалык багытта кошумча терминдерди карап өткөнгө аракет жасайбыз. Кече деле кошумча терминдерди караганбыз. Бүгүнкү кошумча терминдерди карайбыз. Ал биздин кийинки сабактарыбызда сөзсүз түрдө пайдасы тиет жана экономикалык чарба жүргүзүүдө же болсо кандайдыр бизнес жүргүзүүдө булар аябай керек болуучу нерселер. Биринчи терминдерибиз бул суроо талап жана сунуштар. Суроо талап деген эмне? Суроо талап сунушка көбүрөөк басым беребиз. Эмне үчүн дегенде бүгүнкү темабыз асылы негизинен базарга багытталгандыгы үчүн бул базарда ким болот? Сатуучу жана сатып алуучу болот. Суроо талап деген бул түзөн-түз кыскача айтканда бул сатып алуучу деп түшүнсөк болот. Сатып алуучулар базарга барат же кандайдыр бир өлчөмдө өзүнүн керектелүүчү нерселерин сатып алыш үчүн суроо талап жаратат. Жана ошондой эле сунуш. Суроо талап жана сунушка келсек, сунуш дегенде бул мындайча айтканда кыскача түшүндүрмө берип кетейин. Сунуш деген бул сатуучу деп түшүнсөк болот. Сатуучу жана сатып алуучунун ортосундагы базардагы байланыштарды түшүнөтөбүз. Демек, базар болгондон кийин ал жерде эмне болот? Сатуучу болот жана сатып алуучу болот. Суроо талаптын жана сунуштун өзүнүн закондору бар. Бул обычный эле мындай жөнөкөй эле арифметика боюнча каралып, канчалык базарда суроо талап көбөйсө, же болбосо мындайча айтканда сатып алуучунун саны көп болсо, демек ал эмне болот? Товардын баасы кымбаттайт. Сатып алуучу көп, сатуучу аз болгон учурда товардын баасы кымбаттайт жана ошондой эле сапаты төмөндөйт. Тескерисинче айтканда, сунуштун талабы болсо, базарда канчалык сунуш көп болсо, же болбосо сатып алуучуга караганда көп болсо, товардын сапаты жогорулайт жана ошол товардын сапаты жогорулап жана баасы төмөндөйт. Бул суроо талап жана сунуштун негизги закондору. Анан кийинки терминге карайбыз, экономикалык анализ. Биринчи бул жерде биз прогнозду карайбыз. Прогноз деген эмне? Прогноз деген бул алдын ала божомолдоо жана ошондой эле анализ. Анализ дегенде биз ар кандай сурамжоолордон чыккандан кийинки же болбосо медициналык анализ болушу мүмкүн. Ошол анализдерди жыйынтык чыгаруу. Алдын ала прогноз жүргүзөбүз жана прогноздун жыйынтыгын чыгарып болуп эсептелет. Бул биз азыркы төмөндөгү кийинки слайдтарда, темаларда биз кеңирээк маалымат берип кетем. Эми жаңы тема боюнча карасак, жаңы тема бүгүнкү өтө турган темабыз маркетинг. Маркетингдик изилдөө. Маркетинг деген эмне? Маркетинг деген сөз бизче которгондо базар деген маанини түшүндүрөт. Базар, обычно биз көргөн рынок, базар экономикасы жана базарды изилдөө болот. Маркетинг бул кардарларды керектөөлөрдүн канааттандыруу менен келишип алууга багытталган уюмдун иши. Эми уюм деп айтабыз, жеке адамдыкы, уюмдуку. Кандай болгон тагдырда ошол базардагы керектөөчү же керектелүүчү буюмду изилдөө же керектөөчү адамды издеп табуу. Мындайча айтканда, биздин өндүрүп чыгарган продукцияны ким колдонот, ким кабыл алат? Эсиңерде болсо, кечеги суроодо биз ким үчүн өндүрүп чыгарабыз деген сурооду койгон. Ошол жерде көбүрөөк керек болот. Эми изилдөө деген терминге келебиз. Изилдөө бул издөө жана алуу. Белгилүү бир максат үчүн жаңы маалыматтарды же билимди түзүү.
изилдеп чыгышыбыз керек, издеп карайбыз. Изилдөөнүн көптөгөн категориялары бар. Медициналык изилдөөдөн баштап адабиятка чейинки маркетингдик изилдөө, ошондой эле керектөөчүлөрдү изилдөө же болсо керектөөлөрдү изилдөө деп дагы атасак болот. Белгилүү бир максат үчүн издөө жана алуу, жаңы маалыматтарды же билимдерди табуу. Жана айткандай эле прогноз жүргүзөбүз, прогноздон биз изилдөөлөрдүн негизинде жыйынтык чыгарып алабыз. Маркетингдик изилдөө деген эмне? Маркетингдик изилдөө бул бизнес изилдөөсүнүн бир түрү болуп эсептелет. Har кандай социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында же болбосо изилдөө жүргүзүү натыйжасын чыгаруу болуп эсептелет. Бул мындайча түшүндүрүп берейин. Маркетингдик изилдөө дегенде биз көрсөтүлүүчү кызмат же болсо биз өндүрүп чыгаруучу товарларды биз ким үчүн өндүрүп чыгарабыз жана кантип өндүрөбүз. Ушуларды мында кеңири жыйынтыктоочу багыт болуп эсептелет. Азыр дальше улантырабыз. Маркетингдик изилдөөдөн тышкары бизнес изилдөө категориясында төмөнкүлөр кирет. Базарды изилдөө. Азыр эле айтып өткөндөй, бизнес чөйрөсүнүн аспектилерин изилдешибиз керек. Жана ошондой эле биз көрсөтүүчү кызматтардын кандай кызмат көрсөтөбүз, кайсыл өлчөмдөгү кызматты көрсөтөбүз. Жана базарда биз ушул эле базарда кантип өз ордубузду тапсак болот. Алдын ала изилдөөлөрдү жүргүзмөйүнчө кандайдыр бир иш жүргүзгөн болсок, биз туура эмес багытта кетип калышыбыз толук түрдө мүмкүн болуп эсептелет. Продукцияны изилдөө. Колдо болгон технологиялардын негизинде кайсы продукцияны чыгарса болот жана жакынкы келечекте кайсыл өнүмдөрдү жана технологияларды иштеп чыгарууга болот деген суроого жооп беришибиз керек биринчи учурда. Мисалы үчүн карап көргүлө, азыркы мына пандемияда отабыз, коронавирустук оорулар чыгып атат, жана карантиндик режимде отурабыз, туурабы? Карантиндик режимде биз кандай иштесек болот? Кандай технологияларды колдонсок болот? Ушул учурдан кандай кылып ситуациядан чыксак болот, же болбосо биз кризиске учурабай кандай жашасак болот, же кандай бизнес жүргүзсөк болот? Ушул часы кеңири бул жерден карасак болот. Кийинкиси рекламалык изилдөөлөр. Рекламалык изилдөө бул изилдөөнүн жарнамалык компаниянын мүмкүнчүлүгү болгон таасиринин алдында алдын ала байкоо аракет кылынат. Бул жерде кандай кылабыз? Бардык эле нерсе товарды чыгарууда бул реклама көп рол ойнойт. Рекламалык басым беришибиз керек. Кандайдыр рекламалык жарнамалык агенттер же жарнамалык компаниялар болушу мүмкүн, же андан сырткары биз жаштарга аябай эле көп сиңип калган биздин бир жакшы эмебиз бар. Инстаграмдагы баракчабызга койгон пиар деп коебуз, туурабы? Пиардык эмелер бул жерде карасак болот. Андан кийинки изилдөөнүн түрлөрү маркетингдик изилдөөнүн ыкмалары. Маркетингдик методика боюнча караганда, методология боюнча караганда 4 ыкманы карайбыз. Негизде 4 ыкма бар. Булар сапаттуу изилдөө, сандык изилдөө, байкоо жана эксперимент. Эми ушулар боюнча карап кетсек, сапаттуу маркетингдик изилдөө деген эмне? Адатынча таанып билүү максатында колдонулат. Буга мен мындайча түшүндүрмө берейин. Сапаттуу маркетингдик изилдөө бул таанып билүү, ошол регионду, ошол эле адамды, керектөөчүлөрдү же керектөөчү адамды, керектөөчү базарды жакындан таанып билүү керек бул жерде. Терең маектешүү, терең маалымат алуу, көп адамдар менен сүйлөшүү жана ошондой эле терең изилдөө бул сапаттуу маркетингдик изилдөөгө кирет. Андан кийин сандык маркетингдик изилдөө. Адатта пикирлерди алуу үчүн колдонулат. Адамдардан пикирлерди чогултуу, сүйлөшүү, көбүнчө бул жерге сурамчылоо жана анкетированиялар кирет. Бул да кандай болот? Мисалы, изилдеп көрөбүз, биздин региондо, биздин базарда же биздин көрсөтө турган кызматта кандай тараптар бар, же болсо элде кандай муктаждыктар бар экендигини көбүрөөк ошол жерден сандык эмеде аныктайбыз. Бул бир канча сандык изилдөөлөрдү алсак болот. Мисалы, билим берүү тармагына караган болсок, педагогдор, обычный педагогдор кандай өзүнүн жумушунан сырткары бизнестик жумуш жүргүзсө болот. Даярдоо курстары боюнча, же болсо подготовительный мектепке чейинки даярдоо, ортого даярдоо, же болсо кошумча сабак берүү боюнча
жаштардын ичинде же болсо ошол чөлкөмдүн ичинде канчалык деңгээлдеги суроо талаптын бар экендигини изилдөө же болбосо андан сырткары кийимдерди модельдөө болгон болсо жашоо шарты, элдин жашоо шарты кандай, канчалык модельдөөгө же кийимдер кийинүүгө же моданын аркасынан түшүүгө канчалык деңгээлде бул именно биз карай турган ошол региондун ичиндеги адамдардын жашоо шарты канчалык деңгээлде өзүнө камтый алат, ошолорду бүт баарын сандык өлчөмдө көрсөтөт. Андан кийин байкоо ыкмалары. Изилдөөчү коомдук кубулуштарды табигый ыкма аркылуу байкалып турат. Табигый ыкма аркылуу дегенде түшүндүрмө берип кетейин. Бул байкоодо элдин жашоо шарты канчалык деңгээлде бар бул жерде. Аны көтөрө албайбы. Мисалы үчүн байкоого бир эле учурда бир канча байкоо жүргүзсөк болот. Канчалык деңгээлде көтөрө алат. Мисалы, биз фотосалон студиясын ачып көрөбүз. Же болсо видео кызматтарды көрсөтөбүз. Элдин жашоо шартын байкашыбыз керек. Жашоо шартыбыз канчалык деңгээлде. Мисалы үчүн бизде тойлор үчүн кандайдыр бир кызматтарды көрсөтөбүз. Кызматтын сапатыны, деңгээлини канчалык жерде, канчалык деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Кызматыбыздын сапаты, мисалы, фото студияда Love Story деген тартуу азыр жаштардын арасында аябай популярдуу болуп атат. Love Story тартабыз. Love Story тартыш үчүн элестетип көрөбүз. Бир регионду алабыз, ал региондо вертолет менен чыгарып Love Story тартабыз. 2 жашты вертолетто учурабыз. Жана ошондой эле ал жерге бир кандайдыр сууда жүрүүчү агрегаттар аркылуу тартабыз. Демек, бул аябай көп чыгымды талап кылат да. Ошол жердеги региондогу жашаган элдин шарты буга туура келеби? Ушунчалык биздин чыгымдарды көтөрө алабы? Демек, бунун аркасынан иштеген болсок, биз пайда көрө алабызбы? Көрө албайбызбы? Ошону биз туура алдын ала байкоо жүргүзүп карашыбыз аябай эле максатка туура болот деп эсептейм. Андан кийин эксперименталдык тажрыйбалуу ыкма. Эксперимент жүргүзүү керек. Изилдөөчү жок дегенде бир өзгөрмөнү башкара турган факторлорду башкарууга аракет кылып, жасалма чөйрөнү жаратат. Жок дегенде ошол регионду изилдейбиз, жанагы эле биз айтып өткөн мисалдардан же андан башка дагы мисалдарды кошуп калсак болот. Мисалы, тур фирмаларды алып көрөлү. Бул жерде туристический фирмалар кандай болушу мүмкүн? Эксперименталдык эме кылабыз. Тур фирмада чет өлкөлөрдөн келген адамдарга кандайдыр бир жаңылык киргизишибиз керек. Же болсо ошол эле жашап аткан, ошол эле өзүбүздүн эле аймактагы адамдарга бир жаңылык ойлоп табышыбыз керек. Биздин идеябызга кызыгып, эл көбүрөөк келиш керек. Буга мисалы мындай карасак болот. Бир табак продукция өндүрүп чыгара турган болсок, же болсо ошол эле тур фирманын ишин жүргүзө турган болсок, же тамак-аш жаатында иштей турган болсок, бир канча өзүбүзгө жакын адамдарды чогултабыз. Өзүбүзгө жакын адамдарды эле алып туруп, бир дасторкондун үстүндө же бир сүйлөшүп отурган жерде сунушубузду беребиз. Жана ошол сунушубузга карап туруп, биздин сунушка ой пикирлерди чогултабыз. Канчалык деңгээлде ой пикир бар, канчалык көп адамдан эксперимент жүргүзсөк, ушунчалык жакшы. Же болбосо биз косметикалык жактан болгон болсо, балки буну биз эксперименталдык жактан бир жасалма ойлоп тапкан нерсебизди сунуштап көрөбүз, же болсо анын прототипин чыгарып, прототиптик негизде эксперимент жүргүзсөк дагы болот. Андан кийин tiny покупатель, түшүнүктүү болуш үчүн орусча термин бергенмин, сырдуу кардар. Сырдуу кардар деген бул кандай болот? Кайсыдыр бир компаниянын ишине, же соода борборуна, же дүкөнгө, же көрсөтүлүүчү кызматка кардар сыяктуу бир адам жиберишибиз керек болот. Мындайча айтканда, агент деген мааниде болуп калат. Аны жиберебиз, ал барат, ал ишканы мисалы сулуулук салонду алабыз. Сулуулук салондун удобствосу кандай? Канчалык деңгээлде кардарларга ыңгайлуу шарттарды алар жараткан. Аны көрөбүз, бааларды көрөбүз, баалары канчалык деңгээлде ыңгайлуу, арзанбы, кымбатпы, шарттары кандай, көрсөткөн кызматтары кандай. Демек, биздин көрсөтө турган кызмат биздин атаандаштардан, конкуренттерден жогорку деңгээлде туруш керек. Жана көрсөтүлүүчү кызматтарыбыздын баалары ошолорго салыштырмалуу элдин көтөрө ала турган деңгээлде баалар коюлуш керек. Антпесек биз иш жүргүзгөндө жакшы натыйжага жете албай калышыбыз мүмкүн. Базарда өз ордуну табуу.
Базарда биз иштей турган базарда ошол чөлкөмдө ошол региондо же биз чыгарган товарды сатуу боюнча же кызмат көрсөтүү боюнча ошол базарда өз ордун табуу бул аябай чоң мааниге ээ болуп эсептелет. Эгер сиз жашаган аймакта кайсы бизнес аракетин изилдеген болсоңуз дейт, кайсы бизнес түрү жок экенин билсеңиз, сиз дагы кандай бизнес жүргүзүү керек экендигин түшүнөсүз. Биз изилдедик, көрсөтүлүүчү кызматтарды изилдедик. Кайсыл көрсөткөн кызмат же кайсыл товарда спрос бар, суроо талап бар, жана ал сунуш жок. Эгер да ушул жерди тапкан болсок, биз аябай жакшы натыйжага жетишебиз. Демек, атаандашы жок ишти биз жүргүзүп, жакшы киреше алууга аябай чоң бизде мүмкүнчүлүк бар. Эгер сиз жашаган аймакта адамдар үчүн кандай көйгөйлөр бар экенин билсеңиз, аны чечүү сиздин бизнесиңиз болушу мүмкүн. Аябай эле туура нерсе. Мисалы, азыр эле ситуацияны алып көрөбүз, мына пандемиялык учурдагы, карантиндик учурдагы ситуациялар. Адамдарда эмнелерге муктаждык көбөйүп атат. Адамдарда тамак ашка болгон, күнүмдүк керектелүүчү буюмдарга болгон муктаждык аябай жогорулап атат. Бул учурда биз көйгөйлүү маселени чечиш үчүн жаратсак болот. Мисалы, жеткирип берүү кызматтарды жана башка ошого окшогон же интернет магазиндарды же социалдык күндөр аркылуу соода кылуу жааттарыны карасак болот. Мындан сырткары мисалдар аябай эле көп. Сабакты бышыктоо үчүн силерге суроолор. Маркетингдик изилдөө деген эмне? Азыр биздин сабакта айтып өткөн эле учурдан карайбыз. Маркетингдик изилдөөнүн кандай ыкмалары бар? Изилдөө ишкердик мейкиндигин аныктоого жардам береби? Сиздин оюңуз боюнча кайсыл ыкманы колдонуу жакшы? Кайсыл ыкма сизге макул келди? Кандай деп ойлойсуз? Маркетингдик изилдөө жүргүзбөстөн бизнести баштоого мүмкүнбү? Кийинки сабакка ошол суроолорго жооп табабыз жана ошондой эле силерге тема боюнча тапшырмалар. Тапшырма мындайча болот силерге. Өзүңүздүн аймагыңызда 2-3 ыкманы колдонуп, базарда изилдөө жүргүзүңүз. Өзүңүздүн жашаган региондогу базарды изилдөө жүргүзүп көрөбүз. Кайсыл көрсөткөн кызматтар же кайсы продукциялар аябай көп же аз экендигини же суроо талаптын көптүгүнөн же аздыгынан. Сиздин аймакта канааттандырылбаган талаптардын бар экендигин билип алыңыз. Көрсөтүүчү кызматтарда же болсо кандайдыр жүргүзгөн бизнестерде элди талаптарын кандырбаган талаптар бар экендигини билсеңиз, ал биздин жүргүзүүгө, кийинки изилдөөгө же бизнес түзүүгө аябай чоң жардам берет. Ошондан пайдалансак болот. Аймагыңыздагы кайсы бизнес, өнүм же кызмат жок болуп жаткандыгын билиңиз. Эмне жок? Ошол аймакта эмне жок? Эмне жетишпейт? Жаштар үчүн, өспүрүмдөр үчүн жана чоң адамдар үчүн кандай нерселер жетишпей жатат? Ошону аныктаңыз, кийинки тапшырма чечим чыгарыңыз. Жана мугалимге кандай бизнес ишин чечкендигиңиз жөнүндө айтып бериңиз. Кайсыл бизнестин түрүнү тандадыңыз? Кайсыл бизнести жүргүзгөнгө сиз ой пикирлериңиз пайда болду? Ошол боюнча мугалимге маалымат бериңиз. Эмне үчүн сиз ушул бизнес түрүнү тандадыңыз? Тапшырма ушул болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен мен Марасулов Атабек Каримович. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламат болуңуздар.